Başlayın. Bugün 17 fevralda Atbaşı rayonunda Soda Logistikalık Borbordun kuruluşuna karşı kayradan miting öttü. Çoğulganlar hükümet Borbordun kuruluşu boyunca toktomun jokko çıkarışın talap kılıştı. Bugün eldin aldında çıkıp söylegen atıllarda hukuk korku organları tarafından korkutup, ürkütüp, alar için istegen yoldaşların, uyul kızların, tuğganların tuğuntukta toktatılsın. Ana 49 yıldan kimden cevap turayız? Kimden başın baylayız dediği жерге kanjıgaga? Bizden urpaklar kimden baylayı toşaka? Şimdi? Bu yerde деген birlik aytatat 20-30 kişiler çıkıvatat bu mitingge depçi. 20-30 kişi jivatat, tonavat Kırgızstan'dı. Şimdi? Anan keyin kaçıp ketiyotjat. Урматтуу биздин ыйгарымдуу өкүл байке, Жак байке, сиз ушу эл бар үчүн Болот байке орган боюнча эл бар үчүн ушул жерде сиздер ушу кызматта турасыздар. Сиздерден суранарыбыз, эл жакта болуңуздар. Жерди бербейли, сураныш сиздерден. Урматтуу биздин жогору жактагы өкүлдөрүбүз, угуңуздар. Bir yerde 30 kişi emez, 30.000 kişi var. 30.000 kişi. 30.000 kişi hazır. Uşul Atbaşın saktap kalalı dep turat. Kırgızstan'ın Bulunburçu'dan gelgen, Bulunburçu'dan çalgan adamlar dağı uşul Atbaşı'na çep bol perel dep turat. Biz urpaklarımızga ötkör pereli. Taza turgan Atbaşımızdı, çeşte vatanımızdı. Жалпы ата-энелерибиздин арбагын Кытайларга кебелетпейли. Суранабыз. Буга чейин социалдык тармактарда тараган WhatsApp'тагы сүйлөшүүдө аталган жарандардын бири ал жазуу тууралуу буларды айтты. Мен жанагы манас аттуу каралап жаткан жигит мен болом туугандар. Мени ак жери менен күйгүзүп, ушундай караларларды жүргүзүп жатат туугандар. Мен Кудайдын астында ант ичип туруп айталам, мен акмын. Yerimde akça üçün satmayın. Aman daha bir nerse ayta geçiyor. Bu hukuk korku organları. Bu nerseni bir 2 minutta tayap koyçu nerse olçu bulçu. Anan hazır bunu istemeyi de жатышат, көңүл бурбай da жатышат. Kanday deyse şuna tuğandan. Men talap kılat elim, oşo жазаган жана голосовой жибергендер таяп берсин, мен атымды сатып туруп. Oşonu talap kılam, kanday deyse tuğandan. Rahmat sizlerge. Нарындагы Сода Логистикалык Борбордун курулушуна капсула салганы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев барган болчу. Bizde elge айтпай демей тейлеп тепсеп, ошол жерге капсула салдырган өкмөттөр курусун. Кымбаттуу эл деген эл да, эл бербейт жерин, эл деген эл. Элди сыйлагандар курусун, элди сыйлагандар өксү өнөөлөөсүбүз менен өсүбүз жашай берели. Менин сөзүм ушул. Мен каршымын, мен жер менен патриотмун. Митингде Атбашы акимине сөз берилгени менен чогулгандар анын сөзүн угууну анчейин каалаган жок. Ошол жерден мындай талап болду, урматтуу тугандар. Өзекелер, байкелер. Өзүбүздү сыйлайлы дагы уруп коелу. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 5 февралда парламентте сүйлөп жатып, жергиликтүү эл Борбордун курулушуна ыраазы экенин айткан болчу. 20-30 киши бар ушу социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болот. Атак менин оюм боюнча маалымат биздин кызматкерлер боюнча жетип аткан маалыматтар боюнча жалпы эл колдоп күтүп атат. Азыр мынакей кечөөтөн бери ким кайсы тармакка иштейт, курулушчу болуп иштейт, электрик болуп иштейт, кароолчу болуп иштейт болуп, ошолордун баарын жазып, Атбашы акимчилигинде бир кабинетте ошолордун өкүлү жазып атат канча кишиге. Атбашынын жерин, суусун Кытайларга ээлетпейбиз. Логистикага жол жок. Логистикага жол жок. Эл үчүн кан менен табылган жер үчүн туруп бергенге даярмын. Рахмат.
Bari ıttımakta olalım, bağrımızları birinci kez ıttımakka çakıran. Taktırmayız, vermeyiniz. Özümüzün Atbaşı rayonunun yeri kalan. Biz karşıyız! Biz karşıyız! Usul taraflar 2 Cuma'nın içinde 1. Mart Ekin'in dirmatçılığı atkarılmasa real adamlarga bararızda Esini birlik ayılgın eline bilgizbey tımızın aksasını alıp oşaka kuruluş başlay turgan bolsa buna ayılıp kolunu karşı kanımız kalırsak da oşaka oranı dayarmız buna. Atbaşıdагы чегарага жакын аймакта борбор куруу долбоорун ишке ашыруучу. Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ишканасына кытайлык Лю Ин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыров элик кылат. Кыргыз ишкеринин айтымында логистикалык борборду салыш үчүн Лю Ин 280 миллион доллар каражатты түз инвестиция кылат. Мамлекеттен эч кандай кепилдик келишимдери жок. Өткүрбек Рахманов, регион.